тилекке каршы мына акыркы кезде мына каржы министрлери отчет берип атат, ошол экономика министри отчет берип атат. Мамлекет 5-6 позициядан аябай көрсөтмөлөр төмөндөп кетти деп. Бирок төмөндөп кеткенин проблемасын көбүн кээ бирлер ошо Евразиялык кеңеш союзга киргенге, кээ бирлерин ошо доллардын өскөнүнө шылтап кетип атат да. Практически бул көрсөтмөлөр уже системно түшүп келди. Анан бюджетте акча аз мындай деп атат. Практически бюджетти тонолуп атат, бирок ачык айтканда. Эч кандай жанагы бизде өтө чоң деле коркунуч пока жагын кирип атабыз. Өзгөрүүлөр боло элек, жанагы ушу Евразиялык союзга киргендин элементи деп айткандарга да. Экинчиден жанагы бюджеттин чогулта албай калдык, эл көп каржы төкпөй атат деген маселелерден да алыспын. Себеби деген мына мен 2 мисал келтирип кетейин. Акыркы мезгилде болуп аткан окуя. Мына сентябрда эле биздин урматтуу премьер эч кимдин көзүн илбей 11 миллион долларды каякта бир бизге 40 миллион жулик түрк компаниясына койгон арыз доосуна соттошкондун ордуна 11 миллионду өздөрү жеткизип берип, бир частный компаниянын счетуна коюп берип атат. Бюджеттик сууданы президенттин уруксатысыз, парламенттин уруксатысыз алып коюп атат. Бул эң чоң укуктук преступление, башка преступлениянын жанында турбайт. Бирок эч ким текшербейт. Экинчи мынакей ошондой эле дагы көрүнүш, тиякта парламент бул жөнүндө uu көтөрүп кыйкырса, көп узабай эле кечээ дагы эле бир адамга, Жумагулов деген адамга эч кандай немеси жок, распоряжение чыгарып, суммасы белгисиз каражатты которду деп интернетте туруп атат. Мына эки көрсөтүш эмнени белгилейт? Ошондой жанагы жабык чечимдер менен, секретин деп коюшат. Чечимдер менен бюджетти каалагандай калчап, каалагандай жакка таркатып, анын ачык айкындыгын көрсөтпөй жаткан себеби да. Мынакей ошол жана 11 миллион доллар менен байланыштуу, мынакей биз азыр 1 миллиард долларга утулуп атабыз. 1 миллиард долларга доо коюлду. Ошонун схемасы жөнөкөй болот. Ким бунун артында турат деген суроо. Бунун артында турган мынакей Бакиев жана анын үй бүлөсү. Алыстаганда эмне? Прецеденттик укуктун башында турган ошо түрк компаниясы кызыкчылыгын илгертен эле коргоп келген ошо Бакиевдин жакын адамдарды, Максим Бакиевдин кайын журту болуп атат. Ошо кайын журтунун улусу, баласы быйыл, кайнагасы быйыл мартта премьерге жардамчы болуп келди. Аслан Кененбаев. Ошол жигит келгенде Отурбай премьерлик болуп, ошо кеңешчиси менен иштегенден кийин ошол доо коюп соттошуу бүт механизмдер токтоп калды. Эч жака бир кагаз же бир кат жылган жок да. Себеби бар, анткени ошол эле Кененбаевдин үй бүлөсү азыр 5-6 сот ишин алып баратат. Ошо Баксимен иштеген Белоконин ишин алып баратат Кыргызстанга каршы. Сан Энерджи деген компаниянын Кутисай Маниктин кызыкчылыгын алар көздөп баратат. Ал акимге каршы иштеп атат, ошол эле Кененбаевдин үй бүлөсү да ошо. Ачык айтканда Максим Бакиевдин кайын журту толугу менен ошо бизге койгон доолорду укуктук талаага киргизиш үчүн жол ачып беришти. Бул эмнени белгилейт? Биздин Отурбай премьер кеңешчиге башканы таппаса, ал адамдарга карама каршылык көрсөтпөсө, өзү бир ийгиликтөө процесстерине киришип аткан адамдарга жол бербесе, бул дагы бир жолу өткөндө мен берген маалыматтарды тастап берип атат. Отурбаев просто эле жанагы Өмүрбек Черкесовичтин колу буту, анын аткарып аткан жанагы чечимдерин аткарып аткан марионетка болуп берип атат. Марионетканын коркунучтуу жасаган иши бул мамлекетте дүйнөдө болбогон прецедентти түзүп берди. Мына 2-3 күндөн кийин бул прецедент окончательно толугу менен дүйнөлүк тарыхка кирип атат. Эң бир коркунучтуу нерсеси бул Кыргызстан биринчи өлкө. Дүйнөлүк прецедентке кирген биринчи өлкө. Бул аткаруучу бийлик өзүнүн эч бир кыймылдабагандын этегинен
бизге эч кандай тиешеси жок до арызды мойнуна алганы да. Өз эрки менен мойнуна алып, жана ошол бийлик хотя мурунку премьерлердин тыюусу турса дагы ага карабай ошол до арызды мойнуна алып туруп, жанагы белгисиз счетко, белгисиз компаниянын счетуна 11 миллион чыгарып берген бул прецедент болду да, мойнуна алганыбыз, окончательно мойнуна алганыбыз. Бул эмнеге алып келет? Ошо бул биздин болгон окуя китептерине кирет, тарыхый, укуктук окуя китептери деп коет. Чет өлкөдө баягы укук формасы башка. Эгерде ошондой окуя болсо, башка сот иштерде ошо окуяга салыштырып эле, ошо окшоштуруп, толугу менен ошо кандай чечим чыгарса, ошондой чечим чыгарып кете берет. Мына бүгүнкү күндө жалпы 1,5 миллиард доллар бар экен. Ошонун көп эле, почти 80% эле Максим Бакиев, Шершов, Найдел, Белоконь, жана булар менен иштешкен компаниялардын койгон доо иштери болуп атат да. И ошол компаниялардын айтып атпаймынбы, дагы эле өкүлдөрү болупту, ошол эле Максим Бакиевдин кайын журту берди иштеп атат. Ошол эле кайын журту премьерге кеңеш берип жанында жүрүп атат. Ошол эле премьер толугу менен Өмүрбек Черкесовичтин айтканын аткарып атат. Себеби деген Өмүрбек Черкесович өзү 14 апрелде ошо Максим Бакиевден келген Дибиров Магомед деген мырзага 8 миллиард долларга кыргыздын активтерин коюп туруп, грант алганга кол кат жазма берген. Мен бул кол жазмалардын копияларын бүт бәрін учурунда парламенттин бәріне таркаткам. Тилекке каршы парламентте отурганын 80% өзүнүн курсагынан коркот, мамлекетке келип аткан коркунучту эске алган жок. Жарым жыл, 1 жылдан бери катталышка биз башкы прокуратура менен алышкан катыбыз 1 том болду. Экинчиси, соцфонд менен налоговыйга бизге ошол түрк алып кеткен акчаларынан почти 15-16 миллион доллардын тегерегинде акча алып кетип атат да. Берин алып чыгып кеткен карыз бизге болгон. Себеби деген ушунча иштетип аккемени бир тыйын налогтордун бир тобун жашырып кеткен. Соцфонддун акчаларын төлөбөй кеткен. Жанагы Кыргызстанга бөлүнгөн кредит Кыргызстанга келбей эле Инексим банк аркылуу ошол жерден түрктөр жеп койгон. Ошондор сот аркылуу утуп алган нерселердин госпошлинасын мынакей соттор чечимдерин мен былтыр июльда алып чыгып бердим. Соттошуп жардам берип, судебный департамент 1 миллион долларга ошоларга коюлган госпошлинанын чечимдерин берди. Эми жарым жылдан бери ак үйгө жалдырайм, көк үйгө жалдырайм, премьерге жалдырайм, президенттин аппаратына күнү 5 маал телефон чалам. Урматтуу агайын туугандар, бюджеттен акча алгандан көрө ошо миллион доллар деле жөнөтүп койгулачы. МИД иштесин, консулдук служба иштесин дагы ошо тиякта Турцияга до арызды берип койсоңор, түрк мамлекети мындай нерсеге өтө кылдат мамиле кылат. Түрк мамлекети бул кишини тез арадан жоопкерчиликке тартырат деп атам. Бир эмес ошо үй бүлөдөн 3 киши укуктук качкын болуп жүрөт да. Булар Интерполдо качкын катары өз бияктагы сот чечимдерин аткарбаган үчүн качкын болуп жүрөт. Дүйнө жүзүндө атасы дагы бир баласы да 188 өлкөгө иликтөөгө жөнөттүргөнбүз да. Бирок ошондой маалыматтар менен азыр жана Оторбаев кол алдындагы иштей турган департаменттерди иштетпей, кат жаздырбай, же биз суранып атабыз, биз утулдук болду, эч нерсе кыла албайбыз дейт. Айланайын депутаттарга жалдырып атам, президентке кайрылып атам, премьерге кайрылып атам, айланайын бекер иштеп берелик. Бекер иштеп берелик. Мына бизде азыр Бишкекте чет өлкөдө иштеп аткан 7-8 адвокаттар бар экен. Чет өлкөдө иштеп аткан жашнакай адвокат кыздар бар экен. Алар айтып атат, эжеке айтыңызчы, биз деле коргоп берелик. Керек болсо 50 миллион доллардан утуп алган адвокаттар бар экен. Ошол балдарды иштетсин, башка өлкөлөргө да иштеп берип атат. Биздин балдар иштеп атат. Ошого жол ачып берүүңөрдү суранып атабыз десек, жылдырбайт. Себеби деген бул кайта ошо коркунучтуу абалга алып келген адамдардын тилин угуп, жанагы прокуратура иш козгогон илгерки адамдардын тилин угуп, ошол жерде иштеген ошолордун балдары, мисалы айтсам алыс барбайлы Шамбетов деген жигит иштеп атат. Ошондой балдар, ошол эле топ менен бирге жүргөн балдар, Максим менен бирге жүргөн балдар деп коеюнчу, бүгүн эч нерсени жылдырбай атат. Себеби эмнеде? Себеби жанагы бир кезде 2008 жылы Максим Бакиев
1 миллиард долларга биздин мүлктү койгонго макулдугун берген Pure Heart Foundation деген коомго жана грант алабыз деп бияка чакырып митте жолугуп адамдар менен жолукканда 2014-жылы ошол эле 2010-жылы революциядан бир жума өтпөй биздин Өмүрбек Черкесов ошонун адамдарын, Максимдин адамдарын кабыл алып, жанагыдай гарантиялык каттарын уже Гонконгго жөнөткөн да. Эми ошонун аткаруу процесстери болуп атат да. Анан жана кумтор маселеси дагы ушуга байланыштуу болот, түздөн-түз. Анан эми ошондой доллар кете берсе, мамлекет бүт исктерден утулат. Анан кийин биз жерлерде кеңдердин баарын ошондо утулган исктерге 30 жылга, 40 жылга колдонгонго берүүгө аргасыз болобуз. Анан алар 30, 40 жыл, 50 жыл, 100 жыл колдонгондон кийин биздин кеңдерде эч нерсе калбайт. Табигаттан эч нерсе калбайт, жаратылыштан эч нерсе калбайт. Бирок аны ойлогон азыр эч бир бийликтин адамы жок болуп атат.